Эфирде сиздин депутат, көрсөтүүбүздүн бул жолку чыгарылышы ЛТРдын Ош шаарындагы студиясында жаңы форматта чыгып жаткандыгын эсиңиздерге салабыз. Көрсөтүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында күзүндө өтчү парламенттик шайлоого даярдык туурасында сөз болот. Көрсөтүүнүн коногу БШКнын төрагасы Туйгуналы Абдраимов. Саламатсызбы? Көрсөтүүнү мен Кылычбек Мурзалиев алып барам. Эгерде бүгүнкү темага байланыштуу сурооңуздар болсо 8060 кыска номерине СМС жөнөтүп берсеңиздер болот. Туйгуналы мырза, алгач ушул айтылган тема боюнча учкай сөз кылып кетсек, анткени шайлоо быйылкы шайлоо биометрика боюнча өтөт, жаңы технологиялар колдонулат деп элге жарыя берип келатабыз. Ошого кыска түшүнүк берип кетсеңиз, анткени суроолор ого эле көп. Алгачкы суроо эле, биометрикалык маалыматын тапшырбаган жаран шайлоого катыша алабы? Мен биринчи шайлоого даярдык жөнүндө айтып берейин. Шайлоого даярдык боюнча өзүнчө сөз кылабыз. Анан биометрикалык аныктамасын тапшырбаган жаран шайлоолук тизмеге кирбейт жана шайлоого катыша албайт. Эгерде мен шайлоочу катары тизмеде бар экенимди же жок экенимди кантип тактасам болот? Ал үчүн сиз биринчиден биздин сайтка кирип карасаңыз болот. Ал жерде бардыгы так жазылган, өзүңүздү таап тура алсаңыз. Эгерде жок болсоңуз, анда биздин участкалык шайлоо комиссиясына барып туруп, ошол жерден колл-центр аркылуу тапсаңыз болот. Шайлоочу 4 октябрь күнү шайлоо участкасына келди. Биринчи эмнеден башташ керек? Шайлоочу шайлоо участкасына келгенде эң биринчи өзүнүн ID карты менен же паспортун ала келиш керек. Дагы ошол жердеги биздин шайлоо комиссиясынын мүчөсүнө кайрылат. Ал жерден аны карап туруп, оператор аркылуу, мамлекеттик кызмат каттоо кызматынын оператору аркылуу баш манжасын текшерип туруп, андан кичинекей талон берилет. Ал талон менен барып, участкалык комиссиясынын мүчөсүнөн бюллетень алат. Ал бюллетенди белгилегенден кийин кабинадан барып туруп, биздин автоматтык түрдө эсептөөчү урнага салат. Автоматтык түрдө эсептөөчү урна кечинде саат 8-тен кийин кайсы партия канча добуш алганын бир кнопка менен басканда эле чыгарып берет. Ошол эле маалда кнопканы басып атканда биздин ошо урна мобильный связь аркылуу биздин серверге сигнал берет. Ар бир участоктун жыйынтыгы биздин серверге чыгып турат. Ошол эле онлайн режиминде интернеттен да көрсө болот. Кайсы участоктон кайсы партия кандай добуш алганын. Бул жолку шайлоодо дагы кандай жаңы технологиялар колдонулат? Жаңы технология ошо эң биринчиден ар бир шайлоону биометрикалык жактан текшерип атабыз, ар бир шайлоочуну. Экинчиден ошо жана автоматташтырылган урна киргизип атабыз. Анткени кечинде шайлоо комиссиянын мүчөлөрү чарчайт, билесиңер, эл көп. Анан ошо маалда баягы санай баштаганда көп чыр-чатак болуп кетет да. Ал эми азыр болсо мына биз өткөндө эсиңерде болсо 17-майда 49 участокто эсептеп көрдүк, шайлоо өткөзүп. Эч кандай чыр-чатагы жок. Эл алат экен дагы кете берет экен. Бирок ошол эле маалда биз баягы элдин ишеними болуш үчүн мыйзамга кошуп койдук. Шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү баягы кнопкадан протокол алгандан кийин кол менен да санап кайра текшерип чыксын деп атабыз да. Эми ушул партияга шайлоого даярдык туурасында сөз кылсак, сиздер партияны каттап бүттүңүздөр, канча партия шайлоого катышмай болду, канча талапкер бар? Азыр шайлоого 14 партия катышмай болду. 14 партия тең залогун берди. Мен уруксат берсеңер баарын санап өтөйүн. Мына Замандаш, Бүтүн Кыргызстан, СДПК, Азаттык, Бир Бол, Республика Ата Журт, Ар Намыс, Улуу Кыргызстан, Аалам партия беспартийных, Ата Мекен, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Конгресс народов Кыргызстана, Мекен ынтымагы болуп, ошо менен 14 партия шайлоого катышканга белсенди. Ошол партиялардын ар биринде канчадан талапкер бар? Мыйзам боюнча 120дан 200-кө чейин болуш керек. Бирөөнүкү 137, бирөөнүкү 177 ушундай да. Ушул партиядагы талапкерлердин бекиди да ушул талапкерлер болот деп, же дагы кандайдыр бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү? Регистрация болгонго чейин партиялар
талапкерлер өз арысы менен тизмеден чыгып кетүүгө укуктуу. Бирок сырттан башка списокко фамилия кирбейт. Мен ушул көрсөтүүгө даярданып жатып, шайлоого даярдык туурасында серепчилердин ойлорун да окуп көрдүм да. Ошолордун бирөөсүндө Бакыт Бакитаев деген серепчи агайыбыз айтат, быйылкы шайлоо эң кымбат шайлоолордун бири болуп калышы мүмкүн деген өзүнүн пикирин айтып, биринчи тизмеге кириш үчүн $1 миллион чейин акча сарпташы мүмкүн ошол талапкер деген пикирин айтат да. Эгерде талапкерлерибиз ушинтип партияга кирип жатканда ушунчалык суммадагы акчаны коротуп жатса, эртең жыйынтыгы кандай болот? Ошол талапкер депутат болгондон кийин элдин кызыкчылыгын коргойбу же ошол акчасын кайтарып алыштын жолун издейби деген жүрөктө өйгөн суроо болот да. Туура. Бирок менин оюмча аны эме элибиз чечиш керек да. Жанагы сиз айтып аткан сөздөр болуп жатат. Чыны менен кээ бир жерлерде баягы эски кыргыздын айткан принциби кетип атат. Озук ишик болсо да байдын уулу сүйлөсүн дегенчи. Аны эми элибиз чечиш керек. Кайсы партияга добуш берет? Анан жана майда барат акчага алданбай, ушу жакшы балдарга добуш берсин, жакшы партияларга добуш берсе, биздин элдин мамлекеттин келечеги болот да. Анан майда барат акчага сатылып калса, бир кыргыздын жакшы сөзү бар да. Бузук айылга бучук болду дейт. Же болбосо орустар айтып коет, каждый народ заслуживает своего правителя депчи. Ошон үчүн ошондой болот. Ошон үчүн элде биз ошон үчүн шайлоону так таза өткөзөлү деп, болбосо айтып атпайбы, бийлик эле каалагандай кылып коет деп. Мына азыр биометрия менен бирден ар бир шайлоочуну документтин көргөзүп баш манжасын койгозгондо монитордон өң көрүнүп турат байкоочуларга. Чын эле асан келдиби же башка кишиби депчи. Ошон үчүн байкоочуларды отургузганбыз, 800 телевизор алып койдук. Ар бир байкоочунун сүрөтү чыгат. Келген кишинин сүрөтү чыгат да, байкоочулар көрүп турат. Ошо киши келдиби, ал киши эмеспи депчи. Салыштырып турат. Баш манжасы менен текшерип атабыз. Илгеркиде баягы пачкалап салып бербесин деп жана урнаны алып келдик. Чыны менен ал да кымбат баага турду. Анан кийин бюллетенди ал урна бирден кабыл алат. 2 бюллетенди кабыл албайт ал урна, только бирден кабыл алат. Ошон үчүн эми мамлекеттин жетекчилиги бардык жака барып атат, шайлоо таза өтсүн, эл каалаган депутаттарын тандап алсын деп атат да. Эми кеп элде. Эл кандай тандаса, ошондой парламентти кабыл алабыз. Эмнеге бул жолку шайлоодо ошол партиялардын шайлоо фондун 500 миллион сом деп чектедиңиздер? Эми чыны менен 500 миллион деп чектеген себеби сан депутаттар чектеди. Анткени кандай чектесең деле көпчүлүгү черный нал менен кетип атпайбы. Ошон үчүн бардыгы легально, анык, ачык таратылсын деген жолда булчу. Бул негизинен туура. Ошол жерде биз көрсөтүүнүн астында шаар кыдырып Кыргызстандын карапайым жарандарынын шайлоого болгон көз караштарын, сизге болгон суроолордун алдык эле ошолордун бирөөсүнө кезек берсек, угуп алып туруп ама эгибизде улантабыз. Туйгуналы мырза, сизде кичинекей сурообуз бар. Партия тизмелеринин сапатына ким жооп бере алат? Кимди партияга алып атат, кимди тизмеге киргизип атат, эмне үчүн бирөөнү алдыга коюп атат, бирөөнү артка коюп атат, ошо партиянын лидерлери жооп берет да. Биз тизмеге тиешебиз жок. Ушул шайлоочулар саясий партиялардын программаларын жөнүндө маалыматтарды кайсыл жерлерден алса болот? Анткени шайлоочу партия үчүн добуш берет да. Кайсыл жерлерден алса болот? Же ошол партиянын өздөрүнүн сайттарынан же программаларынан алса болобу, же сиздердин сайттан алса болобу? 4 сентябрь күнү партияларды каттап бүтөбүз. Ошондо 3 октябрга чейин үгүт иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошондо ар бир партия өзүнүн программаларын айтат, элге чыгып жолугат. Биз бекер эфир беребиз. Өздөрү да эфирлерди сатып алып туруп, ошондо эл көрө алат да. Кайсы партиянын максаты эмне кылат. Бирок негизинен көпчүлүк партиялардын эле программалары окшош, билесиңер. Бир эле волнада да. Шайлоо участкалары саат канчадан баштап канчага чейин иштейт? Эртең мененки 8-тен кечки 8-ге чейин да. 8-де жабылат. 8-де жабылат.
Эгерде менде шайлоо жөнүндө кошумча суроолор пайда болуп калса, кимге, кайсыл жерге кайрылышым керек? Эми ал боюнча бизде Борбор шайлоо комиссиясынын атайын колл-центри бар. Телефондорун азыр мен эми эстеп айта албайм, бирок бар, ошо боюнча кайрылсаңар ар дайым жооп берет. Андан тышкары биз Бишкекте Борборлор шайлоо комиссиясынын имаратында атайын коомдук кабылдама бар. Жакында Ошто дагы коомдук кабылдаманы ачабыз. Ошол жерге келип туруп кишилер суроолорун бере алат да. Ушул жерде дагы бир видео суроого кезек берсек, анан маегибизди улантабыз. Тугуналы мырза, мен мындай деген сизге суроом бар эле да. Биометрикалык каттоодон баарыбыздан өттүк, жарандардын баары. Ошолордун арасында тиги ар кайсындай сбойлор болуп атат деп туруп өзүңөр тиги телевидениеден көргөзүп атасыңар. Бул телевидениеден көргөзүп аткандай, значит, ал биометрикалык каттоодон өтсөң дагы сбойлор болот экен. Биринин ордуна бири добуш берип кете албайбы? Ушундай эле күмөн сыналуулар жарандарыбыздын көбүндө бар да. Туура, мамлекеттик каттоо кызматы түзгөн программа кээде сбой берип атат. Чыны менен кээ бир кишилердин баш бармактары кандайдыр бир себептер менен чыкпай атат. Аны азыр Кудай буйруса алар жасап атат. Мына эртең Ошто, Кара сууда эки жерде экспериментальный жанагы апробация болот дагы. Ошол жерде манжа менен текшерилет, программа күндөн күнгө жакшырып атат. Кудай буйруса шайлоо маалында сбой болбош керек. Ал эми бирөөнүн ордуна бирөө деген ал бере албайт. Анткени ошо баш бармагы аныкталмайынча тиги ноутбуктан талон чыкпайт. Ошон үчүн андай биринин ордуна бири добуш берет деген бул жерде болбойт да. Демек, бир добуш таза шайлоого бир кишиге бир добуш. Шайлоодо жетебиз. Бир кишиге бир добуш. Азыр Кудай буйруса эми шайлоо маалында көрөсүңөр өзүңөр. Жогоруда айтып кеттиңиз, бул жолку шайлоодо жаңы технологиялар колдонулат депчи. Кыргызстандын тарыхында же болбосо күнүмдүк турмушта электр энергиясынын өчүп калышын көп эле кездештирип жатабыз да. Эгерде ошол шайлоо күнү электр энергиясы өчүп калса, шайлоо процесси үзгүлтүккө учурабайбы? Биз ошо үзгүлтүккө учурабасын деп жанагы автоматический считывающий урналарды атайын UPS менен алдык. Ал 2 саат иштейт, анын эмеси батареясы. Андан тышкары биз жанагы машиненин аккумуляторуна кошуп кое турган кабелдерди берип атабыз. Эми азыр эмне көп, машина көп да. Любой машиненин аккумуляторун чечип туруп кошо койсо, урна иштей берет. Андан тышкары суранып атабыз жергиликтүү бийликтерден ошо дизель генераторду даярдап койгула деп. Анан эми шайлоо октябрдын башында бул маалда жылуу көп деле мындай электр энергиянын дефициттери жок. Атайын эле өчүрбөсө кээ бир жерлерде мен оюмча жакшылык болот. Илгери болгон баягы кышында шайлоо болуп атканда санаардын алдында свет өчүрө койгондо учурлар болгон эсиңерде. Ошон үчүн анын баары менин оюмча азыр болбойт болуш керек. Жогоруда партиялардын шайлоо фонду туурасында сөз кылдык. Ошолордун саламжал пайдаланышы же болбосо мыйзамдуу пайдаланышын сиздер көзөмөлдөйсүздөр да. Конкреттүү механизмдери бар да. Албетте бизде атайын контролдоо уюму түзүлөт. Ар бир шайлоодо алар текшерип, анан банктан биздин контролдоо группабыз суроо жөнөткөндө алар 24 сааттын ичинде банктар информация берет бизге. Ал жагын жакшы эле карайбыз. Шайлоочулардын мынчалык сапатсыз тизмесин көргөн эмесмин деген сиздин сөзүңүз 2 күндөн бери баягы номер 1 сөз болуп калды да. Интернет булактарда, жалпы эле маалымат каражаттарында да. Бул эмне болгон сапатсыз тизме жөнүндө сөз болуп жатат? Сапатсыз тизме болгон себеби биометрикалык аныктамалар чогултуп атканда бардык шайлоочуларды булар биз айткандай участканын тизмеси менен чогултпай, ар кайсы жерден иштеген жерден чогултушту. Натыйжасында чогултканын чогултушту дагы ар бирөөнү участокко туура отургуза албай коюшту. Ошондуктан 2 ай мурун Борборлук шайлоо комиссиянын тизмени өзүбүз алып өзүбүз жасап атабыз. ГРС 800 000 кишини участогуна отургуза албай коюшту. Андан тышкары мисалы Бишкек боюнча 202 000 киши Бишкекте добуш берген, бирок Бишкекте пропискасы жок. Анын баарын Бишкектен алганда бүт республикага чачыратып берген. ID карттагы номер. Ал эми мисалы Акжар деген жаңы конуш бар, билесиңер. Ошол жерден 14 000 киши
биометрикалык аныктамасын берген. Аны ГРС чогулткандагы аны бүт республика боюнча чачып берген. Ошо менен биз азыр Борборлук шайлоо комиссиясы кыйналып атабыз. Анын баарын кайра шайлоо дареги менен чогултушубуз керек. Анткени жана Акжардан биометрикалык аныктамасын берген киши добуш берген Акжарга келет. Анын тизмеси болсо Баткенде жатпашыда азырчы. Андан тышкары мен өткөн жумада Нарын менен Үскөл областын кыдырып келдим. Мисалы Нарында 20 жыл мурун бир киши үйүн банкка сатып кетип калган экен. А жерде банк, тиги кишинин тизмеси дагы ошол жерде жүрөт да, баягы ID карттагы менен эле чогултуп салган да. Ошон үчүн мен ушу шайлоочуларга учурдан пайдаланып суранып кетет элем, ушу сөзсүз ар бирөөңөр ушу участокко барып туруп өзүңөрдүн тизмеңерди текшерип койсоңор депчи. Ал эми биз жанагы пропискасы жок адамдар үчүн атайын кошумча участок ачып атабыз, айла кеткенденчи. Анткени Бишкек боюнча 204 участок боюнча биз аларды каалаган жериңерге келе бер десек, бир участокто 5000 киши болуп кетет. Биометрия менен кезек күтүш керек, ошо менен очередь болот дагы, шайлоо бузулат. Ошон үчүн анын үстүнө биз базадан оңдоп жетишпей калабыз. Ошон үчүн биз Бишкектен 29 кошумча участок түздүк, Оштон 7 участок түздүк. Анан шаардын ар кайсы жерлеринде кылыпчы. Жалпысы канча кошумча участок болду ошондо? 39 7, ошондо 46 болот да. Анан ошол жерде биз кошумча участокко 2 шайлоо комиссиясынын мүчөсүн, анан ГРСтин бир операторун отургузуп атабыз. Оператор ноутбугу менен, ноутбугунда 2 миллион 457 миң шайлоочунун тизмеси бар. Келген киши, мисалы мен ушул жерден добуш берем десе, Бишкектен, аны оператор ошол жерден алат дагы, биометрикасын берген болсо, биздин базага мобильный связь кылып бердик. Ошол жерден форма 2 менен шайлоо дареги менен ал участокко киргизет дагы, биздин базадан Баткенден, Оштон, Атбашыдан, Нарындан алып салат да. Тез болсун деп атабыз да. Болбосо 200 миңдей кишини шайлоо дареги менен отуруш өтө эле кыйын деп билесиздер. Ошон үчүн биз жанагындай нерсеге бардык, операторлорду койдук. Мындан тышкары азыр өзүңөр билесиңер, дагы кыйынчылык болуп атат. Партиялар айтып койду, кайсы кандидат өзүнүн участок, бөлүнгөн участоктарынан добуш алса, ошо депутат болот, добуш албагандар кетип калат деп. Ошо менен партиялар азыр туугандарын, жакындарын баарын өзүнүн участоктарына топтогонго аракет кылып атат. Эми бул процесс мыйзамдуу, ошондуктан биз аны токтото албайбыз, бирок кандайдыр бир жолдорун караштырып атабыз азыр, көп болбосун деп. Ошон үчүн азыр бизде шайлоо дареги менен бир топ адам ары бери жылчыдай да. Ошон үчүн биз ошо шайлоочулардан суранат элек, ушу эртерээк келип тизмеден өзүңөрдү тактап койгула. Экинчиден, башка жакка барып добуш берсеңер, эртерээк өзүңөр барып өз колуңар менен арызыңарды жазып, ошо участокко жазылып койгула депчи. Мамлекеттик каттоо кызматы баягы шайлоочуларды чачыратып салды деп айтпадыңызбы? Чачыратып салды дегенде эмнени түшүнөбүз? Кантип чачыратып салды алар? Мен түшүндүрүп атпаймынбы? Акжар деген Бишкектеги жаңы конуштан 14 миң киши биометрический аныктамасын берген. Алар ошол жерден барып чогулткан. Бирок алардын баарын ID картында пропискасы бирөөнүкү Баткенде, бирөөнүкү Нарында катталган жери боюнча, анан алар паспортунда катталган жери боюнча ыргытып салып атпайбы алардычы. Ал эми шайлоочу эртең Акжарга келет да, мен бу жерден биометрия бергем, мен бу жерден добуш беришим керек деп. Эгерде биз аны эртерээк шайлоо дареги менен таап каттап койбосок, ал өзүн таппай калат да. Ошондой чоң проблема. Мындан тышкары мына өзгөндө болдук. Өзгөндө дагы биометриясын берген кишилер 100ден ашык бир участокто. Ошо тизмеде жок экен. Ушундай көп жетишпегендиктер болуп атат да. Ошон үчүн чыны менен мындай жаман тизме Кыргызстан тарыхында болгон эмес. Ошон үчүн биз Кудай буйруса жасайбыз. Мына мен бүгүн өткөн жумада айттым, Нарын көлдү кыдырып келдим. Бүгүн Кара Суу районун кыдырдым, Өзгөн, Арабанга барып келдим. Ошол жерден аймактык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү менен жолуктум. Бир аз мындай жакшы деп өзүм мындай тынчып калдым. Анткени аймактык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү баары опыты бар, салмактуу, билимдүү кишилер экен. Баары проблеманы түшүнүп туруп атышат. Алар жерлерден барып, айыл өкмөттөргө барып, участокторго барып, проблеманы түшүндүрүп, тизмени тактап атышат да. Кудай буйруса 10-15 күнүн ичинде тизмебиз жакшынакай эле болуп калат. Туйгун Алым мырза, биз сапатсыз тизме жөнүндө сөз кылып калдык. Буга чейин
биометрикалык маалыматтарды топтоонун жүрүшүндө БШКнын тизмесинде орфографиялык каталар көп экен деген дагы маалымат айтылды эле. 2,5 миллионго чукул шайлоочубуз болсо, ошолордун көпчүлүгүнүн фамилиялары шайлоо тизмесинде туура эмес жазылып жүрүптүр деп. Эмнеге ошол тизмелерди ошого чейин тактап, так жазган эместер? Негизинен тизмелер БШК тарабынан 95% жана ID карттагы пин код тарабынан катталган негизинен туура. Бирок эми айрым жерлерде чыны менен бир тамгасы бузулуп калган, эмес бузулуп калган, андай болот. Анткенен баягы человеческий фактор деп коет да. Жазып атканда кетирип алат ката. Анан кээ бирде орусча Жапаров болуп жазылып калган, кыргызча Жапаров. Ошондой ашып каталар бар да, анын баары оңдолот да. Бул жолку шайлоодо кимдин тизмеси колдонулбай болду? Сиздердикиби же мамлекеттик каттоо кызматыныкы? Борборлук шайлоо комиссиясынын тизмеси негизи. Негиз болот шайлоого. Ушул жерде шайлоочулардын жүрөгүнө өгөн дагы бир суроону биздин телекөрүүчү берди эле. Ошол видео суроого кезек берсек, анан маекти улантабыз. Мен Ташкөмүр шаарында жашаймын. Ташкөмүр шаарында катталганмын. Бирок азыр бул ошко окууга тапшырганмын. Эми мен 4-октябрда боло турган шайлоодо кайсы шайлоо участкасына шайлоого барам. Ушул маселе көптөгөн шайлоочулардын жүрөгүн өйүп жүргөн маселе болуш керек. Бул эми маселе оңой эле чечилет. Рахмат, жакшы суроо болду. Биз мисалы Ошто окуп аткан студент, Ошто студент добуш бергиси келсе, жанагы Ошто 7 участок ачканбыз. Ошол жерге барып туруп шайлоо дареги боюнча форма 2 деген бар, ошону толтурат. Паспортунун копиясын берет, ID карттын. Копиясы жок болсо, баягы жакын жерде ксерокс жок болсо, биз ар бир участокко паспорттун копиясы жазылган бланк берип койдук, жасатып. Ошону толтуруп берет, участкалык комиссиянын төрагасы печатын басып коет. 3 миллионго жакын жанагы форма 2 деп коебуз. Шайлоо дареги менен толтура турган. Анын баарын участокторго жеткизип койдук. Бул жагынан эч кандай проблема жок. Менин оюмча эң негизгиси 19 сентябрга чейин барып, кайсы участоктон добуш бергиси келсе, ошол жерден барып форма 2-ни толтуруп коюш керек. Тугунал мырза, шайлоо тойдо болот, тойдун эртесинде болот демекчи, шайлоодо өтөт. Ошондон кийин партиялардын мандат бөлүштүрүүсү кандай болот? Тизме боюнча кетеби же партиялар өздөрү тандап алабы? Эми негизинен мыйзам боюнча тизме боюнча кетиш керек. Бирок практика көргөзүп атат, добуш албагандар өз арызы менен чыгып кетип, анан партия өстө чечет да кандай кылса. Биз бул мыйзамга жат болуп калбайбы? Мыйзам боюнча биз партия баягы шайлоодон кийин 3 күн ичинде өздөрү чыгып кетсе, кандидаттар, биз ага тоскоолдук кыла албайбыз. Анан баягы катар боюнча каттап кете беребиз. Быйылкы шайлоо комиссияларынын түзүлгөндө эмнеге өзгөчө көңүл бурулду? Шайлоо комиссиялары түзүлүп атканда. Же жылдагыдай эле болду? Эч кандайгыдай, жылдагыдай эле болду. Бир эле проблема болду. Шайлоо участкалык шайлоо комиссиясында иштегиси келген адамдар аз болду да. Анткени өзүңөр билесиңер, оор, керели кечки иштеш керек. Эч кандай акча төлөнбөйт. Биз айлыгын чоңойтолу десек, законго жазылып калган, законду оңдой албай калдык. Ошо менен чыны менен участкалык шайлоо комиссиясында иштейм деген, иштегиси келген адамдар абдан аз. Анан кийин партиялар берип коет. Биз аларды жеребьевка кылып туруп, мүчөлүк киргизип коебуз. Алар даже кээ бирөө өзүнүн мүчө экенин билбейт. Же ишке келбейт. Ошо менен чыны менен участкалык шайлоо комиссиясын түзүү өтө эле кыйын болуп атат. Ушул күндө дагы көп жерлерде шайлоо комиссиянын мүчөлөрү жетишпей атат да. Бул эми мыйзамдуу эле көрүнүш да. Көрсөтүүгө чейин дагы бир жараныбыздын видео суроосун жаздырып алдык эле. Ошого кезек берсек. Жерлерде, айыл өкмөттөрүндө, ошол шаарларда ошол көк паспортты тездетип алмаштырганга аракеттер
боло баштады. Бул жерде кепилдик жок. Ошол бир айдын ичинде паспорту колуна келип тийип, анан биометрикадан өтүп, шайлоочулардын тизмесине кирип, шайлоого катыша алат деп эч кимге кепилдик бере албай атат. Мына ушул маселе кандай чечилет деген бир суроо пайда болот. Албетте эч ким кепилдик бере албайт. Бул көрүүчү туура айтат, шайлоочу. Бирок ошондой болсо дагы билсеңиздер, мамлекеттик каттоо кызматы акчаны бөлүп, эски паспортду алмаштыргандарга бекер алмаштырып берип атат. Бул чоң иш, кыска мөөнөттүн ичинде аябай активдүү бул процесс жүрүп атат. Ошондуктан эски паспорту барлар учурдан пайдаланып, ID картты алып коюш керек. Бүгүнкү күндө шайлоо боюнча шайлоочуларга түшүндүрүү иштери жүрүп жатабы? Албетте жүрүп атат. Бирок эми менин оюмча жетишпей атат да. Бул жерден телеканалдардын дагы бир кандайдыр бир орду бар да. Мисалы биз өткөндө Монголияда ошо биометрия менен паспорт болгон, биометрия менен эме болгон да, шайлоо болгон. Атайын ошолорду чакырып, көргөзүп, журналисттер чакырып көргөзүп атсак, аны 3 мүнөт, бир жарым мүнөт көргөздү дагы ОТРКбыз. Анан кийин 2-5 мүнөт лифттен учуп кеткен 2 киши жөнүндө кеп кылды, сумдагычы. Андан кийин биз семинар өткөзүп баарын эметип атсак, аны дагы бир жарым мүнөт көргөзөт дагы 2 жума жанагы эшектетин көргөзүштү. Ошон үчүн бул мен журналисттерге кабыл айтат элем, бир жакшы нерселерди көргөзгөнгө аракет кылсаңар жакшы болот эле. Мына шайлоо алдында чыны менен көбүрөөк биз канчалык иш жаралып атабыз, ошонун баары эле көргөзүлбөй жатат да. Мына кече пресс-конференциялардын кичинекей эле көргөзүлдү, көпчүлүгү көргөзүлгөн жок. Көп нерселер айтылды. Мен кече пресс-конференциядан айттым, мына биз Борборлук шайлоо комиссиясы канча жобо, канча инструкция иштеп чыктык мына. Мына эле карап көрсөңөр, эми бул жартысы мына. Бул участкалык комиссиялар үчүн жолдомо, бул аймактык шайлоо комиссия үчүн жолдомо. Мындан тышкары календардык план, закондор, мындан тышкары арызданса каяка арызданыш керек, байкоочулар жөнүндө иш кылып 20дан ашык жолдомо чыгардык, ошонун баарын таратып берип атабыз. Эми ошолорду участкалык комиссиясына жеткизиш керек. Анан эми биз жакында урнага окутуп баштайбыз. Участкалык комиссиянын мүчөлөрү кандай иштеш керек деп. Ошону активдүү көргөзсөңөр, эл шайлоо таза өткөнүн, кандай таза өткөнүн көрүш керек да. Дагы айтып атпаймынбы? Урна бирден алат бюллетендичи. Бюллетенде эч кандай белги жок. Кимдин кандай добуш бергенин эч ким аныктай албайт аерденчи. Анан шайлоо бүткөндө кнопканы басканда эле протокол чыгат, сигнал Борбор шайлоо комиссиясына кетет. Анткени эсиңерде болсо, мурун участкадагы результатты аким алып туруп райондон оңдоп койчу каалагандай протоколду турабы? Андай окуялар болгон. Ошон үчүн азыр биз ар бир участоктон информацияны чогултуп туруп, в режиме онлайн интернетке коюп коебуз. Анан кийин келген кагаз протокол менен салыштырабыз. Ошондо чыгат. Бул жерде бир дагы бийлик же каалаган киши жыйынтыкты өзгөртө албайт да азыркы шайлоодо. Ошон үчүн канча кымбат болсо да жанагы автоматтык эсептөөч урунан алып келдик да. Бул жерде бир телекөрүүчүбүз SMS суроо узартыптыр. Элдердин биометрикасы чыкпай жатат экен дейт. Биометрикалык маалымат тапшырган окшойт, бирок кийин базадан чыкпай жаткан көрүнөт. Андай окуялар болуп атат айтпаймынбы? Ошон үчүн жана мамлекеттик каттоо кызматын биз азыр шаштырып атабыз. Ошо программаңарды жакшырткыла. Биометрия чогулткандан кийин ошолордун кээ бирөө тизмеге түшпөй калыптыр. Кайра ноутбугуңар текшерип, чогулткан эмеңер текшерип туруп батыраак тактагыла деп атабыз. Анан алар бизге берет. Шайлоонун алдында бир 3-4 күн калганда биз тизмени, окончательный тизмени ар бир участокко беребиз. Кагаз тизмени да беребиз. И электронный тизмеде болот да. Шайлоочу кагаз тизмеге кол коет. Мен бюллетень алдым деп. Мен бюллетень бердим деп шайлоо участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү кол коет. Кагаз да болот. Анан кийин жана ноутбукта электронный эмеси да болот. Списоги да болот да. Двойной контроль. Ушул шайлоо процессинин жүрүшүнө канча массалык маалымат каражаттары катышып, партиялардын үгүт иштерин жүргүзө алат? Биз 204 массалык маалымат каражатынын аккредитациясын өткөздүк.
алардын бар үгүт иштерин жүргүзүп легалдуу түрдө акча таап алат да. 23 интернет издание менен меморандум түздүк. Ал жагынан жакшы эле, Кудай буйруса. Туйгуналы мырза, биздин убактыбыз соңуна келип жетти. Акыркы суроо кыска жооп берип койсоңуз, сиз БШКнын төрагасы катары быйылкы парламенттик шайлоо таза, ачык өтөт деп кепилдик бере аласызбы? Албетте. Биз борборлук шайлоо комиссиясы, аймактык шайлоо комиссиялары бардыгы тең колдон келишинче ачык, таза өткөзгөнгө аракет кылабыз. Бирок ошондой болсо дагы ар кандай окуялар болушу мүмкүн, билесиңер. Бирок негизинен мамлекет дагы, жетекчилер дагы, шайлоо комиссиялар дагы колунан келишинче аракетти кылып атабыз да. Келип бергениңиз үчүн рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Урматтуу эле көрүүчүлөр, сиздер сиздин депутат көрсөтүүсүнө ортоктошуп алдыңыздар. Көрсөтүү Ош шаарынан эфирге чыкты. Көрсөтүүнү мен Кылычбек Мурзалиев алып бардым. Бүгүнкү программабызда шайлоого даярдык туурасында сөз кылдык. Көрсөтүүнүн коногу БШКнын төрагасы Туйгуналы Абдыраимов келип берди. Амандыкта жолугалы.